Сыймык Жапыкеевдин жакында камакка алынышы айтылды. Массалык маалымат каражаттарында Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев жакында камакка алына турганын жазып жатышат. Медиа центр сайты өзүнүн булактарына таянып, Жапыкеев Кыргыз темир жолу ишканасынан ири суммадагы акча алууга тиешеси бар экенин божомолдогон. Жапыкеев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына башкача кетип жатат го, кандай кылабыз достор деп кайрылуу калтырган. Ага пикир калтырып жаткандар Жапыкеев 2 жумада ири суммадагы акча каражаттарын түшүрүп, коррупционерлерди кустурам дебедиң беле, иштегениңе көп убакыт өттү, жыйынтык жок. Эмне кызматтан кетип жатканда Жумалиевди эстеп калдыңбы деп жемелеп жатышат. Булак чындык кейже. Ташиев жаңы өкмөт мүчөлөрү жаза басса люстрация кыларын убадалады. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев өкмөт башчыга талапкер Улукбек Мариповго кайрылып, командасын люстрация кылууга чакырды. Ал жаңы өкмөттүн курамындагылардын арасында люстрацияга илине тургандар болушу мүмкүн деп шек санады. Сыртта митинг кылып жатышат. Алар люстрация кылууну талап кылышууда. Элдин көксөөсүн кандырып дайындасаңыздар, саясий кызматтарга люстрацияны өткөрүп анан койгулачы, бир нече чабал звено араңарда отурат, деди Бокоев. Андан соң УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өкмөт мүчөлүгүнө сунушталып жаткан талапкерлердин арасында люстрация кыла турган коррупцияга шектелген адамдар болсо, аты жөнүн ачык айтууну сунуштады. Эгер ошондой адамдарды көрсөтүп бере алса, юридикалык жол менен люстрация кылып коюуну убадалады. Булак Спутник кейже. Ошто 2 милиционерди курал менен атып качып кеткен тургун кармалды. Ош облусунун Каракулжа районунда 2 милиционерди атып изин жашырып кеткен тургун кармалды. Ал аталган райондун 1-май айылынын 46 жаштагы тургуну болуп чыкты. Шектүүнүн көп жыл мурда милиция кызматкерлери менен жеке пикир келишпестиги болгон экен. Мындан улам мыйзамсыз алып жүргөн ок атуучу куралын алып келип, түндө милиционерлерди атып жибергендигин билдирди деп маалымдашты милициядан. Шектүү окуядан соң кийип жүргөн кийимин жана куралдын бөлүктөрүн мешке салып өрттөгөн. Андан соң ок атуучу куралдын калган бөлүгүн дарбазанын түтүгүнө салып жиберген. Тинтүү иш чарасынын алкагында жашырылган куралдын бөлүктөрү табылган. Булак Клоп кейже.